көрсө канчалаган эл күнү түнү иштеп, ысыкта, суукта ушу акыркы акчаларын иштеп ушу мамлекетке деп салык деген төлөп берсе, анан ошол салыкта отурган, бийликте отурган кээ бир ошол адамдар өздөрүнүн кызыкчылыгына жумшай ийгенин көргөндөн кийин элде ишеним калбайт да. Эң биринчи бул ошончолук системаны курган, анан ошо баягы адилеттүүлүк куруп бере турган мамлекеттин ушул системаны курбагандыгы үчүн мамлекетке болгон ишеничи жок болуп атат. Келип ал салыкта эмес. Убагында мисалы 2020-жылы революция болду, бийлик алмашты, ага чейин дагы ушул бийлик алмашууга жеткирген факторлордун бирден бир нерсеси бул таможнядагы башаламандык болчу да. Аны дагы айтып атса бийлик уккан жок. Акыры келип ушу провалга келди. Аны элден жашыра албайт да бул нерсени. Ошол салык деле ушу бир ошондой эле бир нерсе да.